Assalamu alaikum, кутмандуу тааңыңыздар менен ардактуу көрүүчүлөр. Саат 9:44 өттү. Бүгүнкү число 26 декабрь, күнгө жума. Барыңыз жума күнүңүздөр менен. Биринчи заказ келдим. Саат 8ден канча өткөн чыктым? Ой. Ё-моё. Мен 700 сом алып алдым да. 9-12 сом болуп кетти го. Минуска кирип кеттим го, набар 200 сом мен. Башта бай эле туруп эле. Ай. Күн башталбай туруп эле уже минуска кирип кеттим го. Берки кичип кетти да уже. Мен заказ завершить эле неме кылдым элем да. Суммасын айтып, бул давай деп кетти эле. 712 сом, 912 сом кетти го, 912 сом. Так, линияга эконом. Бул жакта мындай турат. Эконом жок, комфорт плюс. Эми дальше кеттик. Линия ушактан чыксам ошот бакыт өчүрүп туруп эле. Болобу экен, интересно. Шаар жака чыксам азыр, а? Так, буну өчүрөлү, завершаем. И линияга чыгабыз. Не болот, кандай болот көрөбүз. Кеттик анда. Так, 19 өттү. Комфорт плюс алгам могу заказды, платный подачасы менен 90 сом. 10 мүнөттөй бардым ал жака. Обратно 12 мүнөт. Ошондо 22 мүнөттө келдик да, общий. 486 сом болду. 480 сом болобу дейт. Хорошо деп айтып койдум. Бүгүн чота ошондой күн окшойт меники. Так, кийинки заказ түшкөн. Лебединовка барат экенбиз. Кеттик анда. Так, саат 11 болуп калды. 42 мүнөттө келдик. Комфорт болчу заказ 567 сомго. 1000 сом бериле, жанагы буга чейинки берген 480 сом берген адам акчасын кайра зачет берип койдум. Так, кийинки заказ. Ошакта экен да бул. Так, ошондо мен азыр мындайдан айланамбы? Саяпай Каралаева, так, Байтик Батыр дейт, да? Кеттик. Короче, могу эжекени алып келдим. Бул мындай история болуп атат да. 396 сом уже болуптур. Азыр кайра Лебединовка барып, бирок жолдон империяга кире барайлы деди да. Хорошо деп турам, пока что азыр эми аждания коюп койдум. А так, бүгүн негизичи, билбейм, чото паркты өзгөрткөн үчүнбү, же кандай, же пятницабы, чото мындай жакшы заказдар түшүп атат да. Жакшы заказдар. Там 400 сом, 500 сом заказдарчы. Мисалы, саатына уже 500 сом эмес, саатына уже 600 сомдон айланып калгандай болуп калат да. А так, ким парк издеп жаткан болсо, паркка кошулуп же паркын өзгөртөйүн деген ойлор болгон болсо, мен Атаман деген парк сунуштап кетейин. Атаман деген парк бул московский система менен разработанный болуп келип Кыргызстанда жумушун улантып калган кез, биздин эле мекендештердин паркы ушул Бишкекте азыр жаңыдан өзүнүн Атаман деген паркын өнүктүрүү жолунда жүрөт. Ошого өнүгүшүнө салым кошуп, колдон келишинче подключение болуп иштесеңиздер болот. Комиссиясы болгону 2%, при подключении после фотоконтролдон кийин 100 сом балансыңа салып берет. Салып бергенден кийин ошо менен жумушту баштай бересиңер. Моментальный вывод, техподдержка полностью как у всех, бардыгы бирдей эле. Атаман жакшы заказдардын алдынан Атаман заказдарды алыңыздар, жана Атаман менен чогуу заказ иштеп калыңыздар. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен сүйлөп кете берсеңер демкени. Бияка калтырып коем номерлерди для подключения кошулуп иштегиле. Мен ушул парктамын, вроде как заказдар жакшы эле. А так, в целом. А так, күтүп турабыз эми, канча сом болот экен могу заказ билбейм пока. Азыр 400 сом болду уже. Ёлки, берки эме болуп калат экен да, походу. Неле? Время жаңыдан болуп калат экен да. Ну ладно, чё там, күтөбүз. Ой. Могундай эмеңере барбы? Сапар дуасы, Уна дуасы. Так, буну жеткирип туруп азыр
12-ден 5 өткөндө барат экенбиз. Примерно 12:30 барып калса керек, скорее всего. Азал жак бул жай менчи. Ну ладно, кеттик анда. Келдик. Не белек, атай бул не Гирол тамак кылат үйүнө. Өзү ушундай убакта канча күтүш керек, по идее, по правилам сервиса? Канча күтөт адам? Эмедечи, ну, таксиде. Ожидание канча болуш керек? Что-то 14 мүнөттөн бери күтүп турам да. Уже эле. Акчасы эми араң 483 сом болду. Наличка тем более, блин, азыр капец. Усатып кеткен жок болду мен бияка келип туруп. Башка эшикмен чыгып кеткен жокпу? 783 сом болду пока что. Азыр могул жерде империяга точкасы жок болчу, бирок империяга азыр кирип чыгамын. Аракет кылам эртерээк чыкканы. Если что чалып коесуңар деп кенен кирип кетип калды го булай. Же бирдеке да албайсың эле. Бирдеке десең рейтинг түшүп кетет. Ё, Каран бабай, эмне кылабыз эми? Күтүп турайынчы бир аз. Кандай болот экен? Саат 12:30 болуп кетти уже. 12:55 болду. Кирип кетти ал. 988 сом келдик. 1 саат 40 минут жүрдүк башына получается, так. О, 1 саат жүрүппүз. 988 1000 сом которуп койду, түшүп кетти. Постоянно ушунтесиң эрби десем. Эмнени дейт, ну типа ожидание жок. Империяда карап калдым, просто так өзү империяны эме кылып эле батле чыгып болчу мага кийин. Ушундай дейт эми. Силерге жакшы эмеспи наоборот дейт. Минутасына түшөтпай акча дейт. Минута түшкөндө мен кийинки саатын белгилебей калдым уже десем. Деп калды. Ошондой, короче. Так, убакыт эле болуп калыптыр уже, ладно. Так, 248 сом болду. 28 мүнөттө. Кийинки заказ. Так, ушунда. Байлыңыз байкыз. Аппараттан бияка чыгып барып калабызбы? Жа. Я. Төлөнгөн. Байлыңыз. Так, бул ушун кайсыдан болуп калды? Что-то түшүнбөй калдым. Мен азыр бияктан кирдим. По-моему. Же бияктан кирдим, бияктан кириптирмин. Чакка барып мына чыгып кететтин деген жол бар экен ошол жактан ошондо. Так, ладно, кеттик. Так. 328 сом келдик, 24 мүнөттө. Тариф комфорт болчу. Линияны чыгып койдум. Кичине суп ичип алайын деген ой менен. Ушинтип, короче, эме көрөм да. Мына элдик курултай, бул жак, сул жак, азыр мону көрдүм да, Тандыр медианычы. Жанагы атып кеткен аялдын историясын утуп айтып берет атпайбы, блин, бирок коркунучтуу. Анча-мунча бар да ушун адамдар өкүлдөр. 22 мүнөттө келдик, 367 сомго келдик. 22 мүнөттө келгенге чейин, короче, могу видеону көрүп келатам да. То есть көрүптүм эме, угупчу. Он карагыла. Они говорили, я ему не доверяю. То есть, Астраханда, короче, биздин эки жерде иштейт экен да. Кароосудан болот экен, экөө тең, бирөөсү кардиолог, бирөөсү хирург болуп иштейт экен. Анан ошол айтып берет атпайбы. Короче, бүт орустардын бардыгын сакайтабыздан аркы берки бизден башка доктор жок деп. Ошончолук дефицит экен да, Россиянын башка региондорундачы. Бир Москвада ошондой бохот жанагындай тема, бир болсо. Да. Mo эки типке не болду? Эмне күтүп атасыңар, жигиттер? Таксилер жокпу бул жакта? Такси бар, азыр келет, Яндекс келет. Яндекс иштебей койгон, азыр Яндекс жаман кымбаттап кеткен, койчу, Яндекс не кыласың? Айыммен жок ошондой керек да. Жок, андай эмес, мен сага айтып андай эмес. Же могу брат не кылды? Устартан, могу ким? Ой. Өлө деп берсең, Акыркы заказ 250 сом болду да. Риом коюп койтуптур. Анан менеге десем, авторынкага десем, жок, ошо объездной жака дейт, ошол жака фура келиш керек эле, ошону тосуп алышым керек эле дейт. Ана все хорошо, ал жак жакын эле деп туруп. Авторынктан дальше апарып туруп токтоп чалсам эме экен. Көрсө Кара Балтадан келатыптыр эмесичи. Фурасы. Фура эмес, трал экен, короче. Бул жигит Москвадан реестрге түшүп калып, короче, жаңы жылга чейин чыгып кетиш керек, жаңы жылдан кийин кайра реестрден чыгат экен деп айтканда мен келдим эле ушинтип, азыр эми машинам келип атат ал жактан. Эме дейт, Хайландер дейт.
Тралда дейт. Кыргыздан билет. Жакшы, ошону тосуп алган келдим дейт. Анда хорошо деп жакыныраак магазин бар жерге алып келип таштап койдум. Аны коюп анан неме кылып атсам, жестко эле болуп атат. Прям өтө страшный эме кылып атат дейт го. Чо там ошондой болуп атат жигиттер Москвада. Прям мен эми блогтордон көрүп атам, бирок бул живой отзыв по-любому башкача болот го. Ошондо эмне болуп атат, кандай болуп атат. А так бүгүнкү жумуш жакшы эле болуп атат негизичи. Саатына айланганда 520 сомдон айланды даже. Жакшы. Ушундай эле болсун эми постоянно. Туман, погода начарлап кетип атат.